жаның согуп атабы азыр? Альхамдулилла. Кудайым өмүр берип атабы? 5 күн өмүрүң барбы? 5 жыл өмүрүң барбы? Ар качан, ар убакытта Кудайга тооба кылышка мүмкүнчүлүк бар биздечи. Кудай Таала бизди күтүп турат. Качан тооба кылып, ey Алла мен ушундай күнөө кылып, мени кечир дей турган болчу болсо, Кудай Таалам кабыл кылат да тообоңду. Кандай болбосун, керек болсо, ошо киши өлтүргөн адамды дагы Кудай Таалам ошо тообосун кабыл кылат да. Ошондуктан жанагы хадисте келет эмеспи, Бани Исраил коомунда бир адам болот экен. Сахih хадисте келет, жакшы билесиздер. 99 кишини өлтүрөт. Анан бир күн ойлонуп, мен өлсөм кандай болот деп тооба кылайын дейт экен да, анан барып, анан бир ошол учурдун бир молдосуна барат экен. Анан барып айтат экен, мен ушундай 99 кишини өлтүрдүм десе, сен тозокко түшөт экенсиң десе, баягы ачуулуу неме окшойт. Анда 100-чү сен болду, аны өлтүрүп салат. Пайгамбарыбыз хадисиден бул, мен кыскартып айтып атам. Анан кийин келип башка дагы бир ошол учурдун молдосуна барганда, анан ал сен жер которушуң керек дейт. Бул деген сөз тооба кылыш керек деген экен да. Тооба кыл, жер котор деген. Анан жер которуп болду, бул өлкөдөн тиги шаарга көчүп барайын, ошол жакта жаңы жашоону жаңы барак менен баштайын деп анан баратып, анан кийин жолдо анан ажал жетип анан өлүп калып атпайбы? Анан өлгөндөн кийин анан жаналгыч периштелер келет экен. Рахмат периштелери, азап периштелери келип алып кетет экен. Адамдын руху эгерде жакшы рух болсо, анда рахмат периштелери алып кетет экен. Эгерде руху жаман рух болсо, анда азап периштелери келип алып кетет экен. А бул адамдын рухун жаналгыч периште алгандан кийин кайсы периштелер алат, талашып калат экен да. Анан ошол учурдун пайгамбарынан анан вахий келип, анан не кылат дегенде, кимдер алып кетет буну? Бул деген 100 кишини өлтүргөн. Десе, бул деген тооба кылган деп анан кадамын санагыла дегенде, кадамын санап келгенде, берки күнөө кылган жакка караганда тооба кылган жагына бир кадам жакын болгон, Алла Таала күнөөсүн кечирин деген да. Демек ушундай, Алла Таала биз кандай күнөө кылбайлы, сыйкыр кыласыңбы, бале кыласыңбы? Кудайга тооба кыл, колуңдан келсе кечирим сура, жараткан Алла Таала кечирет.